Кийинки мезгилде мен ойлондурган ушулда адам өзүн өзү тааныбаса башка бирөөнү тааныбайт. Сен ийгиликке жетсең ал сенин ийгилигиң эмес, аркаңда дуа кылган кишилердин ийгилиги. Депутатка өттүң дегенден бери менин көңүлүм көтөрүлө элек. Эки түрдүү адам дейт, рызкыдан кам санабай эле койсун дейт. Мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн, гүлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сөзүң үчүн, кайгыны көкүрөктөн айдап кеткен. Адам кандай болсо алам ошондой болот. Түп оңолмой сайынчы үстү жак оңолбойт экен. Тел ошондой, кел десең келет, кет десең кетет деген экен. Бул дүйнөнүн бактысы, бул дүйнөнүн берекеси адамдардын жоопкерчилигинде. Ассаламу алейкум. Урматтуу агай, урматтуу агайлар, эжекелер, тагыраак эжекелер анан агайлар, кыздарым, балдарым, мекендештерим, замандаштарым, сапарлаштарым. Ким эгерде адамга рахмат айтпаса, ал жаратканга да рахмат айтпайт деп коет. Чакырган сиздер, келгенбиз. Кече Ак Сууга бардык, барсак аябай сүйүнүп атат эми. Келгениңизге чоң рахмат деп, улам эле рахмат айтат, улам эле рахмат айтат. Барып коюшуң эле, анткени бир адамдын окуясы бар. Аны сынаганы бир жакка чакырышат. Кирип келсе, сиз тизмеде жок экенсиз, бара бериңиз, кете бериңиз десе унчукпай кетип атат дейт. Аркасынан бир баланы жибериптир, чуркап барып кайра чакырыптыр. Тизмеде бар экенсиз, келиңиз деп. Анан 200 метрде кетип калган экен, кайра келсе, сиз жок экенсиз, кечирип коюңуз, кете бериңиз дептир, унчукпай кетип атат дейт, жылмайган бойдон. Дагы бир жолу чакырды, келсе дагы айтып атат, сиз жоксуз, сизди ким чакырды, кете бериңиз деп, унчукпай кетип атат дейт. Анан пранк деген бар го, ошол пранк болгон экен да ошо заманда. Анан уюштургандар аркасынан чуркап барып, уста сизге чоң рахмат. Адебиңиз укмуш экен, элдин баары мактайт эле, биз сынап көрдүк. Бир да жолу капа болгон жоксуз, оозуңуздан жаман сөз чыккан жок, таарынган жоксуз, ыза кылган жоксуз. Болбосо биз 3 жолу сизди кубаладык. Сизге чоң рахмат десе, муну мактай турган эчтекеси жок дептир. Ит деле ошондой, кел десең келет, кет десең кетет деген экен. Ошон үчүн келип кеткенди мактай турган эчтекеси жок. Уюштурган ага сиздерге чоң рахмат. Мен байкадым, сиз деле эмес, мына студенттердин демилгеси го. Бул жакшы нерсе, эгерде студенттер өздөрү демилге көтөрүп ишти алып баратса, бул жакшылыктын белгиси. Анткени түп оңолмой сайынчы үстү жак оңолбойт экен. Алдыда талап кандай болсо үстү жак мажбур ошого ыңгайлашат экен. Жаштардын өсүп келатканы кубандырат. Жүзүңөр жарык болсун, келечегиңер кең болсун, элге журтка пайдаңар тийсин. Бир эле элге журтка эмес, адамзатка пайдам тийсин деп тилек кылгыла. Уммага пайдам тийсин деп тилек кылгыла, өлкөмө пайдам тийсин деп тилек кылгыла. Жок дегенде зыяным тийбесин деп тилек кылгыла. Силер келатканда кумурска да коркпосун, ит да коркпосун, куш да коркпосун. Ошончолук зыян тийгизбеген, пайдасы жеткен адамдардан болгула. Анткени бул дүйнөнүн бактысы, бул дүйнөнүн берекеси адамдардын жоопкерчилигинде. Карап көрсөңүздөр, Ак кеме деген чыгарма бар. Мына китеп жөнөтүлүп атпайсызбы? Ак кемеде кыргыздардын укум тукумун калтырбай кырабыз деп душмандар кырып кетет, легендада, туурабы? Бир бала менен бир кыз калат. Ошолорду Мастен кемпир, Жес кемпир жардам ыргытмак болот падышанын өкүмү менен. Булардан эч ким калбаш керек деп. Анан бул эне келип айтып атпайбы? Ушу балдарды мага берчи, сүтүм толо. Мен эле алып кетейин. Тиги билбей калат десе, Мастен кемпирдин, Жес кемпирдин эскертип атканын кара. Булар кийин каныңды төкпөйтү бекен, өкүнүп калба деген кандай чоң философия. Чындап, бул дүйнөнүн аманаты пилде эмес, төөдө эмес, кушта эмес, тоодо эмес. Бул дүйнөнүн аманаты океан менен дайраларда эмес, адамдын мойнунда. Ошону бир гана адам алган экен. Ошон үчүнчү адам кандай болсо алам ошондой болот. Адамдын амалы кандай болсо адам ошондой болот, анан адам ошондой болот, ошого жараша алам ошондой болот деген силердин ыйманыңар, силердин өсүп атканыңар, силердин ийгилигиңер бул биздин бактыбыз, келечегибиз, оматыбыз, дөөлөтүбүз. Силерге чоң рахмат айнанайындар. Мен азыр Китеп кечесинен келатам. Эгембер Дерматов деген атаны уктуңар беле? Кийинки мезгилде мен ойлондурган ушулда адам өзүн өзү тааныбаса башка бирөөнү тааныбайт. Тамырың терең болбосо бутагың чартактабайт, бүрдөбөйт, гүлдөбөйт. Биздикилер азыр бардыгын таанып баратат. Өзгөчө BTS менен Blackpink дегенде бардыгы тааныйт. Акыркы клиби канча просмотр болду, канча миллиард сомго тартылды. Ушулардын бардыгын билишет. Хабиб кеткенден ким чемпион болду? Чекетін айтып беришет. Кече Поре менен ким мушташты? Бардыгы билишет. Көрдүңүзбү агай? Туягырчыны билбеши мүмкүн. Арыстанбек ырчыны билбеши мүмкүн. Калуулатан унутуп калышы мүмкүн. Бирок ошолорду билип атат, өзүбүздү тааныбай атабыз. Эгембер Дерматов да унутулуп баратат. Бул өтө өкүнүчтүү. Мен Эгембер Дерматов менен кошо жүрдүм агай. Адамдынчы жакшы жактары, сыпаттары өтөт экен. Ошон үчүн жакшыга жанаш дейт, жамандан адаш дейт. Адам мындай турсунчу, эшек менен аттын да сыпат өтөт. Төө менен бейнин да сыпат өтөт. Байкасаңар, төө баккан кишилерде аябай кекчил болот экен.
Не себептен дегенде төө өзі кекшіл болады екен. Тайлақ кезінде, бото кезінде бір чаа ұрып қойсаң, өмір өткенше бір жол кек алады екен. Жоқ дегенде бетіңе бір түкір болады екен. Төө ошондай болады екен. Байқасаң, атты көп баққан адам текебер бола баштайды. Анткени ат айтат қой, жаман атқа жал бүтсе, жанына торсық байлатпайды деп. Арық мезгилинде бір бешара, бирок семиргенден кийин жылтылдап ээсин жаны жолотпой калат. Ошондой текебер, бат семирбе. Ошон үчүн жылкы мүнөз деген сөз бар. Ушул мүнөздөн Кудай сактасын. Кандай болуп эле туруктуу бололу. Азыр мен жогорку кеңешке бардым, депутат болдум. Кудай буйруса, мандат ала элекпиз, бирок Кудай буйруса болот окшойбуз. Бирок тилек кылып, дуа кылып тургулачы, Кудай адаштырбасын, тилден адаштырбасын, сөздөн адаштырбасын, кадамдан, амалдан тайгылдырбасын. Сен ийгиликке жетсеңчи, ал сенин ийгилигиң эмес, аркаңда дуа кылган кишилердин ийгилиги. Азыр сен кыйын болуп атсаң, тил үйрөнүп атсаң, чет өлкөгө чыгып атсаң, бизнесиң гүлдөп атса, атагың чыгып атса, мен эле кылдым деп ойлобо, сенин да бабаларыңдын дуасы бар. Бабаларың дуа кылган, укум тукумдан алымдар чыксын, кыйындар чыксын, такыбалар чыксын, аларга жээн бер, тилинин байланган чеч, акылын тунук кыл, келечегин кең кыл, сөзүн өтүмдүү кыл, жүзүн нурдуу кыл деп дуа кылган ошолордун дуасы бар. Бирибизге тилек дуа кылалы. Эгерде мага дуа тилек кылсаңыздар, биринчи өзүңүздөргө тиет. Анткени сиздер мага тилек кылган мезгилде периштелер айтат, биринчи өзүңө тийсин, өзүңө тийсин, өзүңө тийсин. Ошон үчүн айтат го, атаң менен апаңа дуа кыла берсең эле, келечегиң аябай жакшы болот. Бактың ачылат. Эки түрдүү адам дейт, рызкыдан кам санабай эле койсун дейт. Биринчиси ким атасын, апасын ыраазы кылса, ким атасын, апасын эч качан капа кылбаса, кадырына жетсе, сыйласа, урматтаса. Рызкысынан кыжылат болбосун, анткени анын рызкысы дайыма берекелүү болот, төгүнчө ачы болот деп атат. Экинчи түрдүү адам бар дейт, ал рызкысына эч качан кам санабасын дейт. Ким десе, ата менен апаны капа кылгандар дейт. Ата менен апаны ыйлаткандар, сыздаткандар, тилин албагандар, шагын сындыргандар дейт. Алар эмне кылса деле рызкысына береке болбойт экен. Ошон үчүн бирибизге тилек кылып туралы, дуа кылып туралы. Ал ушундай бир оор жүк. Башкалар балким жууп атат, сүйүнүп атат. Депутатка өттүң дегенден бери менин көңүлүм көтөрүлө элек. Ушунча жүк, ушунча ишенич. Айылга барсак деле бирөө чыгып сага добуш бердим, эми жакшы иштеп бер. Бул кандай чоң жүк. Жаштардын тилегин жараткан берет. Анткени силерде тазалык бар, силерде ыклас бар. Атанын балага берген дуасын жараткан берет. Орозо туткан кишиникин, адилеттүү башчыныкын, сапарда жүргөн мусабырдыкын, анан кор болгон кишиникин. Ошого мен дайым айтам, бирөөнүн баласын кордобогула. Күчтүүлөр күчсүздөрдү кордобогула. Анан бул жерде кыздар отурат, булар да бир жерге келин болуп барат. Ошолорду кордобош керек. Кордогондор аябай эле көп. Кайненеси баштайт, кайнежелери кошулат, аларга эмне жок дейм да. Анан силерге да бирөө жарым келин келет. Ошон үчүнчү ушуларды билип алалы, анткени ал да бирөөнүн баласы. Батып кетемби, жагып кетемби, жашап кетемби деп кыжылат болуп келет. Бир үйдүн эрежеси экинчи үйгө туура келбейт. Бир үйдөгү тарбия экинчи үйгө туура келбейт. Барганда баары бир аз жакпайт. Ыңгайлашканга чейин эле акылдуу болуп шагын сындырасың. Ушул жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн берекелерим, ушундан баштайлы. Эгембер Дерматов эмнеге айтып атам? Бул адам өтө жакшы акын. Мен бала кезде Алина Жетегенова деген бир эжекебиз бар болчу. Ошол мезгилдин Самарасы, Анжеликасы, ошол мезгилдин азырда кимдер бар? Ырчылар көп го. Биздин убакта эң атактуу ырчылардын бири болчу. Ошол бир ырды ырдаганда мен анын ырына, үнүнө, музыкасына таасирленген эмесмин. Мен анын ырдап аткан ырынын текстине таасирленгем. Ал ыр мындай болчу. Чачың кандай апаке, узунбу же кыскабы? Неге сенин жүрөгүң мени төрөп муздады? Апасы таштап кеткен баланын армандуур экен. Карасаң, чачың кандай апаке, узунбу же кыскабы? Неге сенин жүрөгүң мени төрөп муздады? 4 сап. Бирок ушул жерде канча проблема, канча философия, канча арман, канча кайгы, канча айтылбаган сөз камтылган. Сөз кимдики экен десем, Эгембер Дерматовдуку экен. Ошол мезгилде Гүлдөжан деген ыр болчу. Асылбек Өзбековду айтайлы. Ошонун автору ким? Эгембер Дерматов. Чолпон Алсеитова менен Алина Жетегенова, кийин Гүлнур Сатылганова, Дасторкон деген ырдап чыкты. Ошонун автору ким? Эгембер Дерматов. Ошондон ушунчалык кызыгып калдым. Саймалуу таш деген китебин алып окуганмын. Бир сабы дагы деле эсимде. Артта калдык Омор менен Жолондон деп атат. Омор Султанов деген акын бар. Анын мен айтып жүрөм го, мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн, гүлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сөзүң үчүн, кайгыны көкүрөктөн айдап кеткен деген саптардын автору Омор Султанов. Жолон Мамытовдун кайсы саптарын билесиңер? Издейм сени арасынан элдердин. Эң бир кооз гүлзарынан, жерлердин. Сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга издөө үчүн келгемин. Же болбосо, көз тиелек көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыс жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбеймин.
Ушул ырларды жазган эки ырчы жөнүндө айтып атат да, акын жөнүндө. Артта калдык, омор менен жолондум. Болбосо ошолор деңгээлинде эле акын. Бул анын кимдигин айтып турат, кичипейилдигин. Ким эгерде кичипейил болсо, даражаңды жараткан өзү эле көтөрүп коет. Ошон үчүн эч качан мен дебе. Бардыгы жакшы, мен жаман, бардыгы буудай, мен сабан. Алар бийик, мен пас, алар алтын, мен таш. Ушинтип эле жашай бергиле. Адам өзүн канчалык кичинекей сезсе, ошончолук сүйкүмдүү, ошончолук келечеги экен. Байкасаң, 1 жашка чейин кимдин баласы болсо жакшы көрө бересиң. Ал таанышпы, бейтаанышпы, кошунанкыбы, өмүрүңдө биринчи жолу көрдүңбү, акпы, карабы, америкалыкпы, европейпи, арабпы, 1 жашка чейинки бала көзүңө таттуу, ширин, алгың келет, өпкүң келет, көтөргүң келет, байкайсыңбы? Бирок 1 жаштан баштап анча деле ширин болбой калат. Анча деле таттуу болбой калат. Атасына, апасына дагы деле ширин, бирок сагандай таттуу болбой калат. Неге билесиңби? 1 жашка чейин бала өзүн эң алсыз, эң бечара, эң төмөн ойлойт экен да. Бардыгы менден күчтүү, бардыгы менден сулуу, бардыгы менден кубаттуу, эң алсызы, эң эле начарын мен деп ойлойт экен, ошон үчүн жараткан сүйкүмдүү кылып коет экен. 1 жашка чыкты, кичине жөрмөлөп калды, басып калды, өзүнүн кичинекейлер төрөлдү, кыпкызыл эт болуп жатса, ошолорду карап алып, текебердик пайда болот экен. Мен буга караганда түзүгүрөөкмүн деген. Мен кыймылдайм, мен басам, мен жөрмөлөй алам, мен кичине тамтымда басып калдым, бул бир бечара да. Мен кыйла түзүкмүн деген сезим келгенден баштап, адамдын жүзүнөн сүйкүмдүүлүк кетип калат экен. Ошон үчүнчү өзүңдү мындай төмөн тута бер, даражаны көтөрүштү Алла Таалага коюп кой. Анткени канчалык чымчык бийик учса көзүңө кичинекей көрүнүп кете берет, байкайсыңбы? Адам дагы мен деген сайын бирөөлөрдүн көзүнө кичинекей болуп кете берет. Сен өзүңө дөөсүң, сен өзүңө төөсүң, бирок адамдардын көзүнө кумурск болуп каласың. Даражаң да ошентип төмөндөп кете берет. Адамдар машинасы менен мактанат. Машинаң болгону бир темир, бир кулап кетсе ал бырышкан адам жакындагыс бир темир болуп калат. Үйүң менен мактанат. Үйүң топурак, өзүң деле топурак, ичиңдегиң деле топурак, бетиңе койгонуң деле топурак, сүрткөнүң деле топурак. Бардыгы топурак. Топурактан жаралгансың, кайра топуракка кетесиң. Акча менен мактанат. Акчаң болгону бир кагаз. Мал менен мактанасың. Мал бир жуттук, туурабы? Бааты бир октук. Мактана турган эчтеке жок. Сулуулук менен деле мактанба. Ал бүгүн бар, эртең жок нерсе. Азыр эң сулуумун мисмен деген кыздарды 30 жылдан кийин көрөлү. Мен көргөн сулуу кыздар бир кездерде кемшиген кемпир болуп карашат деп ким жазган? Байдылда Сарнобаев жазган. Жок, Сүйүнбай Эрелев жазган экен. Мактана турган эчтеке жок. Бир күнү жердин алдына түшөсүң, кайра чыкпайсың, жердин алдындагы акыбалың кандай болот деп жараткан билет. Азыр деле канчалык өзүңдү бай ойлобо, кыйын ойлобо, ичиңди жарса 2 кылары эмне чыгат, ошону бир эстеп кой. 3 күн тишиңди жабой койсоң кандай акыбалда болосуң? Канчалык сулуу болбо, канчалык бактылуу жашоодо жашаба, канчалык кадырлуу болбо, көзүң өтүп кеткенден кийин, денең 2 күн көмүлүп калса, балаң менен кызың да келгенден жиркенип калат. Ошон үчүн өзүңдү ушундай эле ойлой бер, жараткан өстөрө берсин, акылыңарды бай кылсын. Мен Эгембер Дерматтын бир окуясы эсиме келди. Ал киши катуу ооруп калды. Катуу ооруп калганынан мен көргөнү бардым, аябай начарлап кеттир. Бирок ошо катуу ооруп атканда дагы жүзүндө жылмайм. Бул эрдиктин белгиси. Сен чындап бирөөнү көргөнү барсаң, кабак кашын түйүп алып эле арманын айта берсең, алый берсечи, кеткенче жашасың. Анткеничи оорунун кадырын со билбейт, ачкандын кадырын ток билбейт деп кой. Ошон үчүн колдон келсе бирөөгө арманыңды айтпай эле кой. Ага ал кызык эмес, ишенип кой. Атаң менен апаңа кызык, бирок сен арманды айткандан алар бактылуу болуп кетпейт, кыжылат болот, жүрөктөр ооруйт, чачтары агарат, беттери тырышат. Колдон келсе бирөөгө айтпа. Бир жаратканга айт, чечип бер деп жалбар, чечилет ал маселе. Бирок бирөөгө айткандан сөз көбөйөт, душман таба кылат, дос не кылат? Доско күлкү болосуң деп коет, туурабы? Доско күлкү душманга. Ал киши жылмайып тосуп алды, мен ошону көрүп аябай сүйүндүм. Жылмайып садака деп бекер айтпайт экен. Жүздө жылмайып болсун дейт, тилде таттуу сөз болсун дейт, колдо белек болсун. Тилинде таттуу сөз дайыма болчу. Анан ооруп калып турсыз, Кудай шифа берсин, аман эсен чыгып алыңыз деп көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып атсам, мага бирдекени айтып берди, араң сүйлөп. Ошол мезгилде Жогорку Кеңештин депутаты болчу. Бийликтин партиясынын өкүлү болчу. Президенттин досу болчу. Кыргызда ошондой кимдин ошондой мартабасы болсо, мансабы болсо, кээде кошоматчылар көбөйөт. Анан бир жыйынга барды дейт. Мен аябай сыйлашты, төргө отургузушту, сөз беришти дейт. Анан классташтарым менен 2 күн убакыт өткөздүм дейт. Каяка барса мени төргө өткөзөт дейт. Биринчи сөздү мен сүйлөйм дейт. Биринчи устуканды мен алам дейт. Биринчи дамды мен остейм дейт. Биринчи бата мага берилет дейт. Ошондо бир ой кетип калды дейт агай. Мен болуп кеткен экенмин, даражам көтөрүлүп калган экен, кадырым өсүп калган экен деген кичинекей эле ой келип кетти дейт. Ошондон баштап ооруп атам дейт. Ошол оюм үчүн Алла Таала мени жазалап атат, мен тазаланып атам деген сөзү ушунчалык таасир эткен мага. Башка адам болгондо башкача тыянак кылат эле. Эмнеге мен ооруйм? Бул аман эсен жүрөт, Кудай ошондон сактасын.
ооруп көрсө, күнөөлөр кечирилет экен, тазаланат экен, ошондон көп өтпөй кете берди кайра киши. Анан ырсаптар дагы аябай жагат. Эмне дейт? Башкаларга оңой олтоң алданам, алыс болуп калыптырмын чарбадан. Бирок улуу бир касиет бар менде, жан дүйнөмдү дөөдөй сезип кармаган дейт. Жан дүйнөң бай болсун. Чындап айтып атам. Адамчы оорудан, кедейликтен, кымбатчылыктан андан коркпош керек. Эмнеден коркуш керек? Дүйнөгө берилип кеткенден коркуш керек. Дүйнөнүн ичине кирсең кир дейт, бирок дүйнө сенин ичиңе кирбесин дейт. Дүйнө сүйө турган нерсе эмес. Дүйнөнүн орду алаканда, чөнтөктө, банкта. Дүйнөнүн орду бирөөнүн чөнтөгүндө, колуңда болсо бер. Эгерде сен бербесең, жаратканда сага бербей топтой берет экен. Эгер сен бирөөгө бербей топтой берсең. Ошон үчүнчү берешен бол. Кырсык балекеттен сактаган эмне? Кайрымдуулук. Адам даражасын көтөргөн эмне? Кайрымдуулук. Жүзүңгө нур боло турган нерсе эмне? Кайрымдуулук. Тилектериңдин кабыл болушуна себеп болгон нерсе эмне? Кайрымдуулук. Сен үчүн башка бирлөрдүн дуба кылышын каалаган нерсе эмне? Алып келген нерсе эмне? Кайрымдуулук. Айтат го, байлардын берешендүүлүгү болбосо, кедейлер жок болуп кетмек дейт. Алымдардын илими болбосо, жахилдер, караңгылар жок болуп кетмек дейт. Эгерде падышалардын адилеттүүлүгү болбосо дейт, адамдар бирин-бирин карышкыр менен койдой кырып, зулумдук кылып коймок дейт. Ошон үчүн мен силерге айткым келип атат. Эмитен берешендик үйрөнгүлө. 1 сом болсо да бергиле, 2 сом болсо да бергиле, 10 тыйын болсо да бергиле. Эң кыйын учур качан айтып берейинби? Адам үчүн кыла турган кыйын амалдар. Жокчулук мезгилде берешендик кылыш кыйын. Байкайсыңарбы? Азыр актасыңар болот. Мен студентмин да, мага бериш керек да. Жок, аз болсо да бере бер. Сенин берген 1 сомуң миллиардердин берген миллион сомунан кымбат. Анткени сен дүйнөңдүн 10/1 берип атасың. Ал дүйнөсүнүн 100/1 берип атат. Бергенге үйрөнгүлө. Экинчи кыйын нерсе жалгыздыкта такыба болуш. Элестетип көр, жалгыз. Элдин көзүнчө такыба боло бересиң. Агайдан уяласың, атаңан уяласың, апаңан уяласың, кошунадан уяласың. Ал көрүп калды, камера турат. Бирок жап-жалгыз болгон жерде такыба болсоң, мына ошол такыбалык. Анан акырын сотканы ачып алып туруп, эч ким көрбөгөн видеолорду көрө баштасаң, Кудай ошондон сактасын. Көздү сакта, тилди сакта, сөздү сакта, колду, кадамды, бутту бардыгын сактагыла. Сактанганды сактайм деген мааниси ошол. Сактанганды сактайм деген мааниси ошол. Кулак менен топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетет. Азыр сотканы чукулап отурасыңар. Эмнени көрүп атасыңар, бир Алла Таала билет. Ошо БТС'иңдин клиптерди эле жыргаткан клиптер эмес. Жылаңач кыздар чыга калат. Анан чачын боёгон, кашын терген, эмнеси жыгат билбейм. Кыздар окшогон балдар экен. Алардын сериалдарын деле көрүп атасыңар, корейлердин ыйлак балдар. Биздин балдар ыйласынчы, жаман көрүп каласың. Алар музыканын алдында бир ыйлап койсо эле, о, идеал. Биздин балдарды тепкилесең деле ыйлабайт го. Каргасаң, урсаң, башына чапсаң деле ыйлабайт. Жигит деген ошондой болуш керек. Ыйласа болот, ыйлабагандан Кудай сактасын. Жүрөк катып калганда ыйлайт. Бирок күнүңө тобо кылып ыйла, бирөө өлгөндө ыйла, бирөө өлгөндө ыйлабай калды адамдар. Байкасаң, жүрөктүн каткандыгынын белгиси ошол. Ит өлдү, пит өлдү, адам өлдү, айырмасы деле болбой калды. Кээде мен мүрзөгө барам, ошол жерде деле анекдот айтып күлүп отурушат. Бул жүрөктүн каткандыктын белгиси. Күнөөдөн катат, арам жегенден катат. Кудай ошондон сактасын. Анан берекелерим, силерден тилегим ушул. Жүрөктү дайыма тазалагыла. Берешендик үйрөнгүлө, жалгыздыкта такыба болгула. Адам жалгыз калган мезгилде нелерди гана кылбайт эгерде ыйман болбосо. Анан кыргыздын бир улуу сөзү бар экен. Мен парламентте ушуну көбүрөөк айткым келип атат агай. Ар бир депутаттын, ар бир министрдин, ар бир президенттин, ар бир губернатордун, акимдин жүрөгүнө ушул сөз сиңсе бар го, коррупция бат эле жоңолот. Эмне деген сөз айтып берейинби? Укпайт деп ууру кылба, көрбөйт деп. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа деген сөз. Ушунучу жан дүйнөңөргө сиңире бергиле. Бардын карап турган бирөө бар, билесиңер. Ар бир амалың, кадамың, оюң, кумурсканын кыбыраганы, караңгы түндө таштын ичинде эмне болуп атат, баарын билип турган. Камерадан коркосуң, бирок андан эмнеге коркпойсуң? Ошон үчүн жүрөктө ыйман болсун, жүздө нур болсун. Мен Еген Бердерматов жөнүндө айтып атканым ошол. Бул киши өтүп кеткенде кадимки ыйлагым келген. Кээ бир адам өтөт, өлөт, бирок ыйлагым деле келбейт. Элмирбек өттү, ыйладыңарбы, ыйладыңар. Чубак Ажик өттү, ыйладыңарбы, ыйладыңар. Чыңгыз Айтматов өттү, ыйладыңарбы, ыйладыңар. Еген Бердерматов менен кошо жүрүп, адамгерчилигин көрүп калгандыгым үчүн, кишипейилдигин көрүп калгандыгым үчүн кадимки эркелейт элем. Мына мен деле 44кө чыктым, эркелегим келет кадимкидей. Эркелөө, тамак жегим келет, таттуу жегим келет, ойногун келет. Ошол сыяктуу адам муктаждык. Байкасаң, бирөө эркелегин келет. Апаң барбы, алдына жаткың келет, башыңан сыласа тем эле жыргайсың. Мышык, адам табиятынан мышык. Мен экинчи кызым чындап мышык да. Жок, бир кучактасаң 2 саат эле кучактап тура берет, ушундай да. Ам башына бир сылап койсоң, биягынан да сыласа туруп берет. Чоң кызым анча жагы бербейт. Ошон үчүнчү
Мен бул кишиге көп эркеледим, элдин көзүнчө эркеледим. Бир жолу аял Каракулжадан экен. Анан Каракулжага барып алып туруп айтып атпайбы, мен Каракулжадан үйлөнгөн эмесмин, мен духум жетпейт Каракулжанын кыздарына деп коюп атпайбы, сиз духовида экенсиз десем, элдин алдына чыгып айтып атпайбы Каракулжага барып алып. Нуржигит ошентип айтты деп. Анан айттым, бекер айттыңыз. Азыр жезде экениңизди билип алды булар. Эми чыккандан кийин кулагыңызды чоёт, кулагыңыз делдейип кетсе өзүңүздөн көрүңүз. Эл дууду күлүп атат. Анан ошондо Каракулжа кыздар эмнеге айткандарымды айтып бердим. Бир жолу Каракулжа кыздары жөнүндө макала чыгыптыр. Каракулжадан барбы? Ойдоркуңачы. Каракулжанын кыздарын албагыла деген. Каракулжанын кыздары митан болот, күйөөлөрү башкара болот. Тиги бу бирөө жазып койгон экен. Албагыла деп. Анан мен жөн эле 4 сап, 8 сап жазып койдум эле ошол таркап кеттир. Кандай дебейсиңерби? Чындык менен кошо жашайт жалгандар, чындыгында ар башкача жандар бар. Каракулжа кызын алба дегенди айтса керек сүйүп жетпей калгандар. Каракулжа кызы гүлү бийиктин, Каракулжа кызы шамы бийликтин. Үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт анча-мынча жигиттин. Анан 3-чү куплетти жаздым, бирок аны кошпой койдум. Окуп берейинби? Сөз да бүттү, айтпайм эми калганын, акылың бар, аңдап алгын ар жагын. Каракулжа кыздарына дух жетпей, өзүм болсо кара судан алгам деп. Ошентип тамашалашта жүрдүк. Мен эми ушул кишинин 70 жылдыгы экен, китеп боюнча сурапсыңар. Айтматов жөнүндө саптарын окуп алып, аябай таң калдым. Балдар, угуп койгулачы. Бүгүн эскерүү кечеси болду, чыгып алып, жакшы киши эле, андай киши эле, мындай киши эле, таланттуу болчу. Андай сөздөрдүн кереги эмне? Анычы, аны көрбөгөн кишилер деле барып айтат, таланттуу болчу, адамгерчиликтүү болчу, мыкты киши болчу. Мен айттым, жок, тиги ырларын окуп бергилечи деп. Мына, ачкан жерден баштап эле окуп берейинчи, мына. Айтматов жөнүндө жазган ырлары бар да. Улутту улут кылган байлык эмес, улутту көкөлөткөн рух дүйнө. Ал дүйнө көркөм сөздүн өмүрүндө ким эгер багыт алса бул өнөргө, башыны салат көйгө. Көк мелжип бийик тоолор көрүнөт кээде даана, пастыкты бийик менен алмаштырба. Атакты көтөрө албайт пас адамдар. Жарашат атак дагы жарашканга. Бийикке өжөрлөнүп чыгуу үчүн, бийиктин күй абазын угуу үчүн, бийиктин бийиктигин туюу үчүн, бийикте баш айланбай туруу үчүн Айтматов болуу керек. Эстеп калгыла 2 сап турат. Улутту улут кылбайт элдин саны, улутту улут кылган инсандар. Анан эмне үчүн Айтматов жөнүндө саптарды жазган көрсө, Айтматовдун канча томдугу бар? 8 томдугу. Ошол 8 томдугун чыгарганга мамлекет бир да тыйын берген эмес экен. Ошол ушунчалык жаны кашайып жазган саптарын көрүп, кантип ыйлагың келбейт да? Азыр алып коем. Карагыла мынтип жазыптыр. Өкмөт 8 томдун каржысына бербеди 8 тыйын. Капчыктан пул чыгаруу жан бергенден жаман кыйын. Кокустан берген болсо ысык көл соолуп калмак. Токтогул кеси жүрбөй тоңуп калмак. Сансыган быкы-чыкы жыйын өтпөй өкмөт кетмек тарап. Анан биз аяламга салабыз кеп, Айтматов бактыбызга жаралган деп, миллиондоп китептер таралган деп. 80 жаш курагына 8 том кылсак белек, таптакыр итке минип калбак белек. Улууну сыйлабаган улут дөдөй, кыргызга Чыңгыз качан болгон өгөй, уруху уюткусуз эл акыры жок болот өсүп өнбөй. Орустар Толстойду барктабаса, испандар Сервантес деп какшабаса, кытайлар Дуфу, Либо деп турбаса. Агарып кетти, деди көзү жайнап. Ой, кечирип коюңуздар, башка өтүп алып турмун. Аламды чаркайланып кетет беле, Чыңгызга көрсөткөн сый болмок кыргыз элге дейт. Не деген саптар? Ушул кишинин бир окуясын угуп алып, билбейм, мен көзүмө жаш келди, жүрөгүм титиреди. Ушундай бир заман келди, Ала тоо деген кинотеатр бар. Алдында жерге коюп алып китеп стат, билесиңерби? Азыр барбы жокпу, азыр кичине стол коюп калды окшойт, ошо мезгилде жерге. Эми коюп сата берсин, эмне дейбиз? Негизи китепти жерге койбогула. Анткени китепти сен көтөрсөң, китеп сени көтөрөт. Китепти сен ач, китеп сени ачат. Китептен зыян көргөн эч ким жок, эгерде жакшы китеп болсо. Кээ бир китептер бар, адамдын дилин карайтат. Урлар жөнүндө, зынакорлор жөнүндө, вор в законе жөнүндө, алдамчылар жөнүндө, коррупционерлер жөнүндө, ошолорду жактаган да китептер бар. Кудай ошондон сактасын, бирок жакшы китеп болсочу, бул сенин генчиң. Ген түгөнөт, бирок генч түгөнбөйт. Жерде тизилген китептердин арасында
Манас эпосу бар экен да. Ошону көрүп алып ыйлаптыр да бул киши. Ушунчага жетип калдыкпы? Манасты жерге коюп сатып калдыкпы? Карат дейт, кыргыз өзүнүн беделин өзү түкүрүптүр дейт, манасын жерге түшүрүптүр, ушуган жакшы болсун деп. Ошон үчүнчү ордуңду бил, сыйыңды бил. Бизди биз кылган Манас, бизди биз кылган Айтматов, бизди биз кылган Китеп. Китеп менен дос болгула балдар кыздар. Анткени Китептен эч ким айтпас сырларды табасың. Эч ким үйрөтпөгөн сөздөрдү үйрөнөсүң. Бутун кыйгак тилип, мен кыйгак деген сөздү Китептен үйрөндүм. Кимдин китебинен? Насирдин Байтемировдун Дил адеби деген китебинен. Калтар деген аялды төрөгөндөн кийин мартуу басты дейт. Мартуу басты деген сөздү мен мурда уккан эмесмин, ошол кишиден үйрөндүм. Сөз баштаган эл баштайт, сөздү байыта бергеле, бул бир. Экинчиденчи, биринчи ой жетет, анан кийин бой жетет. Бул жака эмне студент болуп келдиңер? Оюңарда бар эле, мен бүткөндөн кийин окууга тапшырам деп. Азыр канча классташтарыңар окууга тапшырган жок, алардын оюнда да жок. Ошон үчүн ой кенен болсун. Ыймандуу адамды ушу менен акырын жыйынтыктайлы. Анткени мен дагы саат 4-тө дагы бир иш чарам бар экен. 4:30 президент катышкан иш чара экен. Эми депутат болгондон кийин ушундай график менен жүрүшкө туура келет. Мындай көп суроого жооп бергим келген. Чын айтайын. Баарлашкым келген. Студенттер менен баарлашкан өзгөчө рахат агай. Силер кийин чоң киши болгондо баарлашкан башкача, бирок азыркы силер менен баарлашкан башкача нерсе. Мындай көзүңөрдөн от, мурдуңардан түтүн чыгып турат да, биякта билинет кадимгидей. Энергияңар башкача, ушунчалык позитивдүү. Кээ бир жерге барып чарчап келесиң, бирок студенттер бар жерде мындай энергетика да кайнап турат. Ошон үчүн берекелерим, анча-мынча бир убакыт киргенде айткан ишаралар пайда болуп калды. Мен айтайын дегеним, 100 жыл жашасаң бир 36.500 күндө эле өмүр болот экен. Мындай миллион күн ойлойт белеңер? Анда тең жарым уйку менен кетет. Андан да көп телефон менен кетип атат, ушак айтуу менен кетип атат, бильярд ойнош менен кетип атат, футбол көрүш менен кетип атат, UFC көрүш менен кетип атат, KFC жеш менен кетип атат. Анан BTS-тин жаңы клиптерин аңдыш менен кетип атат. Айлана айтат го, убактың болбой калган чакта убактын кадырын бил дейт. Убакыт бир күнү болбой калат. Төрөлгөндөн баштап күчүң көбөйдү, акылың көбөйдү, боюң чоңойду, байлыгың көбөйдү, таасириң көбөйдү, таанышың көбөйдү, бирок бир нерсе азайып баратат. Анын аты өмүр. Убакытты бошко кетирбегиле сураны. Экинчи, ден соолук. Бир учур келет. Каарылык деген бул кээде ден соолуктун кетиши. Бирокчу эмитен урукту таза кармасаңар, жүрөктү таза кармасаңар, оозго киргендин бардыгын жей бербесеңер, аш казанды толтурбай, баш казан менен төш казанды толтурсаңар, ден соолук бере болот да кала, ишенип койгула. Неге оору көп десе, дасторконда канча тамак болсо, ошончо оорунун саны болот экен. Биздин убактагы суу менен нан менен жүрө берет элек. Азыр эми банан, какао, мандаринден баштап кече нарынга бардым. Жүзүм элестетип көр. Сиз бала кезде нарында кыштын күнү жүзүм болсо чалкаңыздан кетет белеңиз? Кайка келип калдым деп. Мен бананды кийин эле жедим. Биринчи жолу жегенде жеген эмесмин, самынга окшош экен депчи. Азыр адам жегенди ит менен кой жесечи өлүп калат, ишенип койгула. Анан сырткы келбетине көп эле маани бере бербегиле. Кече Ошко барсам, куудум эле Корея сериалында узундарды кийген, кызы деле, баласы деле, кучакташкан деле ошондой, дегендер деле ошондой манералардан беричи. Чачын боёгон балдар, кашын терген балдар, сулуулукка көп кызыга бербегиле. Сулуулук иште. Сырткы сулуулук жылдан жылга азая турган байлык. Ички сулуулук эгерде инвестиция кылсаң жылдан жылга көбөйө турган байлык. Бирөөнүн балдары бар экен. Бир баласынын өңү сертирек экен, бою кичинекей экен, калган балдар келишкен балдар экен. Атасы ошо баласын жаман көрүшкөн да мындай. Ушу гана бузуп турат, көрүптү депчи, менин кадырымды кетирип атат деп. Бирок баласы шунчалык кыйын бала экен, акырын бир күнү келип туруп да атасын байкап коюп, ата дептир. Билем, тиги балдарың здоровый, чоң, келишкен, келишимдүү, бойлуу, бирок мен кичинекей өңүм серт. Бирок бир деген билип коюңуз дептир. Пил канчалык чоң болсо деле арам, кой канчалык кичинекей болсо деле адал болот. Ошону эстеп коюңуз деген экен. Ошон үчүнчү сыртына эмес ичине кара. Эгерде балдар кыздардын жүрөгүнө, ыйманына караганда, кыздар чачына чач улабай, кашына каш улабай, жан дүйнөсүн байытат болчу. Кулк мүнөзүн жакшыртат эле. Жалаң өңүн карай бердиңер. Кыздар кол чаппай койгула. Силер деле ошондо атасыңар. Корейстин балдарын кумир тута берип, азыр чачын боёгон, кашын терген бул кыяматтын белгиси да, туурабы? Эркек качын. Орустардын сөзү бар го, немножко вонючий, немножко колючий деген жал бекер сөз эмес. Чын, мен агам айтчу эле, маймылдан бир эле жогору болсоң болот деп. Ошон үчүн берекелерим, жан дүйнөдө кептин бардыгычы. Жан дүйнөнү байытыштын жолу китепти окугула. Китеп сени байытат. Мына байлык ашыкча болсочу, башың эле балия болот. Биринчиден кимге калат билбейсиң, сага калабы же башка бирөөгө калабы? Кимге калса деле сурагын бере турган өзүңсүң.
Экинчиден байлыкты ойлоп жүрүү адамчы кыжлат болуп кетет. Эки нерсе сен ойлонтот. Кантип азайтпайм бир, кантип көбөйтөм эки. Ушу мага болот деген бир да адам жок. Адамдын напсысы ошондой. Бирок бир байлыкты ченемсиз бер деп жараткандан сурагыла. Анын аты руханий байлык. Анын аты интеллектуалдык байлык, акыл байлыгы, рух байлыгы. Ошон үчүнчү огөрө окугула. Фантазия өнүгөт, ой өнүгөт, ой кеңейсечи башка нерсе да кеңейет. Мен ушу менен бүтүрөйүн. Биринчи, жакшы адамдын 5 сыпаты бар. Биринчи, ишеними түз болот. Ишенимди түз кылгыла. Эгерде ишеним кыйшайса, аркасынан амалын, кадамын кыйшайат. Экинчи, денеси бакубат болот. Уктай бербей, эртерээк тургула, эртерээк жаткыла, спорт менен машык кыла. Лифт болсо, лифт менен көтөрүлүп түшө бербейчи, жөө чыгып, жөө түшкүлө, бул өтө маанилүү. Мен принципиалдуу түрдө эртең менен жөө көтөрүлөм 10 этажга. Түшүп атканда жөө түшөм. Анткени түшүп бараткандын өзүнчө пайдасы бар экен белге, чыгып бараткандын өзүнчө пайдасы бар экен. Көбүрөөк кыймылдагыла. Эмне үчүн мурда бабалар 80бай, 90бай аябай күчтүү болушкан? Анткени азыркы 10 адамдын элестетип көр, азыркы бир адамдын тамагын ал мезгилде 10 адам жеген, бирок бир адам 10 адамдын кыймылын кылган, ишин кылган. Азыр ошо мезгилдеги 10 адамдын тамагын жейбиз, бирок 10 биригип ошол мезгилдеги бир адамдын ишин кылбайбыз. Ошон үчүн оор көбөйүп атат. Денең бакубат болсун, өзгөчө жигиттер. Жыл өткөн сайын спортту күчөтүш керек. Мына мен 40тан өткөн дагы деле күчөтүп атам. Эртең менен туруп бир көнүгүүлөрдү кылам, доорум билет тияк-бияка чыкканда. Анан элдин көзү чүй алам. Эртең менен туруп эле кыймылдап калгандан. Ошон үчүн аларды кошо кылдырам. Кичине кыймылдап койбойлу деп. Бирок көп жаш балдар ошолорду да кыла албайт. Спорт менен машык кыла. Экинчиси, денең бакубат болсун. Үчүнчү, ой чабытың кенен болсун. Ой чабыт жөлегенден кеңейбейт, китеп окугандан кеңейет, үйрөнгөндөн кеңейет. Адабий китеп бар, илимий популярдуу китеп бар, кругозорчу китептер бар, мотивациялык китептер бар, саясий мемуарлар бар, автобиографиялык китептер бар, окугула. Оку, анткени көзүң менен дүйнөнүн кичине гана бөлүгүн көрөсүң. Бирок бул жерде отуруп алып туруп 19-кылымдагы Американы окугуң келеби? Көргүң келеби? Майнридти оку. 19-20-кылымдын башындагы Американы билгиң келеби? Жек Лондондо оку. Япониядагы бизнестер кантип күлдөгөн билгиң келеби? Коносуке Масушитаны оку. Кытай байыркы заманда кандай болгон? Либон оку. Басион оку. Индиядан чыккан биринчи Нобель сыйлыгынын ээси ким? Рабиндранат Тагор. Ошону оку. Ясунари Кавабатаны оку. Жусуф Баласагынды орус тилинде окугун, аябай сонун которулган орус тилине. Араб тилинде оригиналында окугула. Мисалы Газалини оригиналында окусам кандай жерге айта элем мен. Азыр бүт Европа Румини окуп атат. Анткени суфизмдин кадыры өсүп атат. Дүйнөгө болгон сүйүү жок, мухаббат жок, адам бол. Анткени Руминин бир сөзү бар. Кээ бир кийимди көрдүм дейт, ичинде адам жок дейт. Кээ бир адамды көрдүм, сыртында кийими жок дейт. Кийими жок адам болуп кетет, бирок чыкайып кийими бар, бирок ичиндеги адам эмес, Кудай ошондон сактасын. Адам деген башы кара, бутайры бир макулуктун аты эмес. Адам деген бул сыпат. Ошон үчүн айтат го, ууруну жаман көрбө, уурулукту жаман көр. Уурулук кетсе адам уур болбой калат. Араккорду жаман көрбө, аракты жаман көр. Арак ичпей калса ал араккор эмес. Ошон үчүн эч кимден өзүңдү жогору койбо. Азыркы акыркы адам, көчөдө боңуш болгон адам, тоногон адам, рекет адам олия болуп өлүшү мүмкүн, сен кандай өлөсүң бир Алла Таала билет. Жараткан баарыбызга иман берсин, береке берсин. Үчүнчүсүн айттым, ой чабытың кенен болсун. Төртүнчү, айкөл бол, кечиримдүү бол. Суратпай кечир. Биз кечиргенди мындай түшүнөбүз да, мен сени баягында кечирдим эле 2 жыл мурда дейсиң. Ал кечирген эмес, демек унуткан эмес. Кечирдиңби, унутуп болду, кайталап экинчи. Намаз оку деген өкүм бар, агайлар өкүм берет, даярданып кел экзаменге. Ошол сыяктуу эле кечир деген өкүм. Суратпай кечир, суратып, кээ бирлер мына бир сураса кечирет элем, бул да туура эмес. Ошол бойдон унутуп кой. Эгер кечирбей кек менен жашасаң, кек таарыныч сенден кетип калбайт, денеңде жашайт. Бир күнү чыгат, кантип чыгат билесиңерби? Оор болуп чыгат. Тишиңди түшүрүп чыгат, бетиңди тырыстырып чыгат, маанайыңды бузуп чыгат, нуруңду кетирип чыгат, акыры рак болуп чыгат. Көп рак болгон адамдар бирдеге катуу таарынып, ошону кечирбей жүргөндөр экен. Анан айкөл бол, кечиримдүү бол. Анан 5-чи нерсе бар, убакытты туура пайдалан. Кадимкидей график менен жаша. Сөз чакырат, үлгеришет деп коет. Мен кызыма сөз айтканда кээде жукпай калышы мүмкүн, бирок план жазганды, акырын-акырын аялым өттү, аялым план жазганды өздөштүрдү, бала ошону көрүп эле кыла берет экен. Бир күн апасы жүрсөң дейт, акырын кирсем, сыртында жүрөктүн сүрөтү, алдында Эмир айдын планы. Ачып көрсөң, эртеге саат мынчада турам, заправкалайм, тамак ичем, спорт менен машыгам, Салиханы туулган күн менен куттуктайм, мектепке барам, 5 алам. План менен жашасаңчы, жазуу менен жашасаң, анткени айтат го, эң жаман кагаз калем дейт, эң жакшы эс тутумдан жакшы дейт. Ошон үчүнчү план менен жашагыла.
Убакыт деген ушундай, колуңда кошуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Көбүрөөк окугула, иштегиле, өскүлө, өңгүлө. Анан жалаң окуп жүрө бербейчи, бир ишти да баштап көргүлө. Кээде бир ишти баштасаң, ошол сага агай бербеген сабакты берет, мугалим бербеген сабакты берет. Жаңыласың, жазасың, кээде адашыңды сатыш керек. Адашкансың, жаңылгансың, ошону башка бирлерге айтасың, ошол жаңылууну ал кайталабайт, ийгиликке жетет. Бирок ошондо саткандар бар. Бүт ийгиликке жеткен кишилерди карасаң, мен биринчи мынткенмин, төмөн түшкөнмүн, кор болгонмун, банкрот болгонмун, куугунтук жегенмин, анан бара иш оңолгон, ошолор чындап эле тарыхта калган адамдар. Жолуңар ачык болсун, келечегиңер кең болсун, жүзүңөрдөн нур болсун. Анан айымдар, бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Мен дагы бүгүн китеп боюнча сурап калдыңар, мен кээде поэзияны жакшы көрөм. Поэзия мындай рухка жакшы да. Гарсия Лорка деген акын болгон. Биз болсо мына кыздарды айтсак эле, кашың карлыгачтын кадатындай, оозуң комуздай, мурдуң комуздай, өзүң панардай, жүзүң жанардай, сүйдүм мөлмөл аппагым, ааламда сендей таппадым, издеп күн түнү, мөлмөлүм деп какшадым, секин баскан бутуңдан, седана мончокчуңдан мындай, биздики мындай түз кетет го. Анын сүйүүсү мындай да, бутуңду жууп жаттым дейт, жүрөгүңдөн тырс-тырс эткени кулагыма угулуп жатты. Кандай сон саптар. Мандельштамды окугула, поэзия кандай экенин билесиңер. Омар Хайям десе эле элпилин сүйүп калган, винучу болгон, андай эмес, тереңирээк түшүнгүлө да. Анан мен деле анча жырларымды окуп берейин. Кызыл гүл берип жашымдан, 65-те өстүргөн апам, жашыл токойдун ичинде Будулай деген киши бар. Чоң рахмат. Бул менин биринчи ырым 6 жаштагы. Анткени Будулай деген кино бар эле, билесизби агай? Музыкасы аябай сонун болчу, саундтрек деп коет азыр. Там 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 там. Цыган деген фильмдики. Ошого таасирленип, болосо орусча түшүнбөйм, сериалды до конца көргөм. Элестетип көрсөң, бир ооз орусча түшүнбөйм. Мама дегенди билем, папа дегенди билем, привет, как дела дегенди билем, башка эчтеке түшүнбөйм. Оозу кыбырат атат. Анан Будулайдын мушташкан жери бар. Ал мезгилде Ван Дам жок, ал мезгилде Брюс Ли жок, ал мезгилде UFC жок. СССРдин телеканалдарына мушташ зомбулукка тыюу салган эле. Бирок Будулай камчы менен мушташкан жери бар эле, ошону көрүш үчүн до конца көрөм. Анан кийин музыкасын угуп коем, жөн эле укпай ошого ыр жазганмын. Кызыл гүл берип жашымдан, 65-те өстүргөн апам, жашыл токойдун ичинде Будулай деген киши бар. Элестетип көрсөң. Анан эми 4 сап эстесем, ошону бир гана сенсиң деген китебим бул жерде жок экен. Сураныч бүткөндөн кийин азыр мен 4кө барып калышым керек да. Ушу китепке кол коюп бер десеңиздер, эми бекер бергенге болбойт экен. Алам десеңиздер, ошого кол коюп берейин, анан баягы сүрөткө кийин келип кенен түшөбүз, макулбу? Анткени адамдын көңүлү өтө кымбат, студенттер кээде сүрөткө түшөбүз, мен абдан сүйүнөм, бирок азыр шашылып калышым мүмкүн. Китептерге кол коюп берейин дагы, анан кийин ошо мезгилде түшсөк түшүп алалы. Анан мага уруксат берсеңиздер, мен сөз берем, Кудай калса, аманчылык тынчтык болсо көп жолу келебиз. Көп жол сүрөткө түшөбүз. Өзүм келип силер менен түшкүм келет. Чын айтайынбы? Күнү бүтсө, ошо 4 сап менен бүтүрөйүн. Күнү бүтсө, саргайотко арчада. Кудай билет, күндөр жетет канчага. Ким издесе, табат дешет акыры, туура жолду издегенден чарчаба. Чоң рахмат.